Адамдарга жагып, аларга таасир калтыруунун 6 эрежеси. Дейл Карнеги. Мамиле сырлары чыгармасынан. Биринчи эреже: адамдар менен жакшы мамиледе бол. Экинчи: жылмаюуну аяба. Үчүнчү: эсиңде болсун, адамдарга эң жагымдуу угула турган сөз бул анын өз аты. Төртүнчү: сабырдуу тыңдоочу бол, адамдардын өздөрү жөнүндө сүйлөшүүнө мүмкүнчүлүк бер. Бешинчи: көбүрөөк маектешиңди кызыктыра турган нерселер жөнүндө сүйлө. Алтынчы: маектешиң анын кадыр баркын, жогору бааларыңды билип турсун. Бирөөнү сындап урушаардан алдын аны мактап коюңуз. Досторумдун бирөөсүн бир мансаптуу колунда бар киши үйүнө конокко чакырган эле. Досум күтүүсүздөн анын иш бөлмөсүнө кирсе, жанагы колунда бар киши кызматчыларынын бирөөсүнүн: кийип турган көйнөгүң абдан жарашыптыр, сизди мындан да сулуу кылып көрсөтүп турат экен, деп сүйлөп жатканына күбө болот. Бул сөз ар дайым бир калыпта ашыкча сүйлөгөндү жактырбаган мансаптуу кишинин эң ажайып мактоосу эле. Кызматкер бул мактоодон кийин өзүн аябай ыңгайсыз сезди. Ошондо жанагы кожоюн: көп кыжалат болбоңуз. Мен бул мактоону сизди кубандыруу үчүн айттым. Эми болсо кийинки жазма иштериңизде тыныч белгилерге бир аз көңүл буруп коюңузду суранат элем, деди. Анын бул усулу албетте жөп-жөнөкөй, бирок психологиялык жактан алып караганда абдан туура эле. Биз өзүбүзгө жакпай турган сапаттарыбызды ушундай мактоо сөздөрүнөн кийин уксак, оңой жана жакшы кабыл алабыз. Ага жөнөкөй эле мисал: чач тарачтагы сакал мурутубузду алуу үчүн алгач аны самындап жумшартып алат. Маккенли 1986 жылда президенттикке талапкерлигин койгон мезгилде мындай кылган. Ошол мезгилдин Республика партиясына таандык жамаат кезектеги жыйынга шайлоо алдында кылат турчу иштеринин мазмунун жазып келген. Автордун пикиринде иш жакшы жазылган. Ошондой ишеним менен ал өз жазмасын бийик үн менен окуп жатты. Мазмунунда жакшы жазылган болсо дагы, бирок ал эл алдында окулууга, сүйлөөгө эч жарабайт эле. Ушундай абалда окуй турган болсо көп нааразычылык угушу мүмкүн. Бирок автордун да көңүлүн оорутпаш керек. Эң негизгиси анын үмүтүн, жакшы аракетин сындырбаш керек. Маккенли бул нерсени эске алган абалда мындай деди: досум, бул абдан жакшы кабылуу, жакшы жазылган. Эч ким мындай жаза албайт. Бул көп жерде пайдасы тийиши мүмкүн. Бирок азыркы шартта туура келер бекен. Сиздин бул жазма иш туурасында пикириңизге карабастан, мен аны дагы бир жолу карап чыгышыма туура келет. Эми үйүңүзгө барыңыз дагы иштин мен көрсөткөн жактарын кайра баштан жазып келиңиз. Автор Маккенли айткандай кылды. Маккенли жазма ишти көк түстүү калем менен бир башынан көздөн кечирип, анын жаңы түзүмүн жазганга жардам берди. Натыйжада бул жазма шайлоо алдындагы иштерде эң жакшы куралга айланды. Албетте, биз мансаптуу да, президент да Маккенли да эмеспиз. Бирок бул акылдуу жол ар кандай абалдарда пайда бериши мүмкүн. Демек, кордоо жана капакылуучу сезимдерди ойготпостон, адамга таасир этүүнү кааласаңыз, анда сөздү маектешиңиздин сыпаттарын чын дилден кабыл алып, аны мактоодон баштаңыз. Бир нече жыл мурда менин жээним Жозефина Карнеги өзүнүн туулуп өскөн шаарын таштап, менин камкордогума келди. Жана кол алдымда катчы катары иштей баштады. Бул мезгилде ал 19 жашка толгон. 3 жыл мурда мектепти бүтүргөндүктөн кызмат тажрыйбасы дагы жок эле. Азыркы мезгилде эске алып карай турган болсок, ал эң мыкты катчы болуп эсептелет. Бирок ишмердүүлүгүн баштаарда ал дагы бир канча жардамга муктаж эле. Эмнегедир ага туура эмес жасап жаткан нерсесин эскертүү алдында ойлонуп калдым. Дейл Карнеги: токточу, сенин жашың Жозефинадан 2 эсе чоң. Иш тажрыйбаң болсо, аныкынан 10 эсе артык. Кандай кылып сен андан өзүңдөй пикирлөөнү, иштөөнү күтөсүн жана талап кыласың? Эстеп көрчү, өзүң 19 жашыңда кандай элең? Бул жашыңда жасаган каталарыңды бир ойлоп көрчү. Ошентип менин 19 жаштагы абалым менен аны салыштырып карап, Жозефина андагы менин абалымдан кыйла жогору экен деген тыянакка келдим. Эми ага катасын оңдоо үчүн сөздү төмөндөгүдөй баштоону чечтим. Жозефина, сен туура эмес иш кылдың. Бирок сенин кылган катаң мен сендей мезгилде жасаган каталарымчалык жаман эмес. Сен дүйнөгө келишиң менен эле акылдуу болуп калышың кыйын албетте. Бул үчүн көп убакыт керек. Бирок сен менин 19 жаштагы мезгилиме караганда бир канча акылдуусуң. Мен өзүм дагы сендей мезгилимде бир канча акыл жеткис каталарды жасаганмын. Ошондуктан сени жана сен курактууларды урушуп,
катуу айтканым туура эмес. Бирок ошондой болсо дагы бул ишти мындай кылбасаң жакшы болор эле, деп өз жолу менен түшүндүрчү. Демек мындан алчу сабак: бизге акыл үйрөтүп жаткан адам өзү дагы ката кетире турганын сезип, андан тыянак чыгаруу менен кайрылуу керек. Жана ал кайрылуу маектеш адамга катуу тийбейт. Жакында мен жашы улгайган америкалык биограф Ида Тарбел менен түштөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Түштөнүү учурунда адамдар менен кандай мамиле кылыш керек экени жөнүндө сүйлөшө баштадык. Ошондо ал мага Ояна Даянга менен бир жерде 3 жыл иштеген киши менен болгон маекти айтып берди. Ал адамдын айтышы боюнча Оянгенин бир жолу да буйрук бергенин уккан эмес. Себеби ал буйрук ордуна кеңеш берчү. Мисал үчүн ал эч кимге муну кылыңыз, муну такыр жасабаңыз деп айткан эмес. Тескерисинче ал кишиге бул жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү, а бул нерсе жөнүндө пикириңиз кандай деп сөз баштачу. Ал бир катты жазып туруп, сиз бул жөнүндө эмне деп ойлойсуз дейт экен. Же болбосо кызматчыларга жазган катты угуп туруп, бул жерин башкачараак жазсак кандай болор экен? Ушундай жол менен кызматчыларын дагы да олуттуу иштөөгө, жакындашууга үндөйт. Ал ар дайым адамдарга тапшырылган ишин өздөрү аткарышына мүмкүнчүлүк берип, эмне кылышы керектиги жөнүндө анык көрсөтмө бербей, балким өздөрү эркин аракет кылышы керектиги жана өз каталарын өздөрү түзөтүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Бул усул адамдардын өз каталарына өзү тууралашын жеңилдетет. Азыркы тапта мындай ыкма адамдардын өзүнө болгон мээримин арттырат, өзүнүн кадыр баркын сезүүгө үндөйт, адамдарда каршылык ордуна келишип иштөө сезимин ойготот. Демек сиз адамдарды акараттабастан же болбосо көңүлүн калтырбастан ага таасир этүүнү кааласаңыз, кезектеги эрежени аткарыңыз. Маектешиңизге буйрук ордуна суроо бериңиз. Мен белгилүү цирк артисти Пейт Браунлини тааныйт элем. Мен Петтин жаңы алып келген иттерди кантип үйрөтөөрүн карап турууну жактырат элем. Ал иттин кичинекей жасаган ийгилигин дароо эт менен сыйлап, аны мактап сыйпалаар эле. Мында эч кандай жаңылык жок албетте. А эмне үчүн биз бул ыкманы адамдарга таасир этүү үчүн иштетпейбиз? Эмне үчүн биз эттин ордуна келтек иштетебиз? Эмне үчүн биз адамды кадырлоо, сыйлоонун ордуна бейкапар сөгүнөбүз? Кел досум, кичинекей ийгилик үчүн бири-бирибизди мактайлы. Бул анткени баарыбызды кийинки ийгиликтерге шыктандырат. Түрмөкана башчысы Луестин күзөтүүсү боюнча мүнөздөгү өзгөрүүнү мактоо эң жаман кылмышкерди да бейкапар калтырбайт. Анын айтуусу боюнча камалгандардын пикирин мактоо, колдоо кайра биз менен жакындык түзүүгө алып келет. Мен өзүмдүн өткөн турмушума назар таштоо менен бир-эки мактоонун күчү менин жашоомду жакшы жакка өзгөрткөнүн эстеймин. Балким сизде да ушундай болгон чыгар. Мактоонун сыйкырдуу күчкө ээ экенин көрсөтүүчү окуялар тарыхта толгон токой кезигет. Көп жыл мурун болгон окуя. Лондондо жашаган бир жаш жигит жазуучу болууну каалайт эле. Бирок көп нерсе ага жолтоо болчу. Ал мектепке болгону 4 жыл каттады. Анын атасы карызын өз убактысында төлөбөгөндүгү үчүн түрмө жазасына кесилген. Ошондуктан ал курсагы ач күндөрдү көп өткөргөн. Убакыт өтүп ал бир кампага жумушчу болуп орношот. Кечинде караңгы бөлмөнүн бурчунда өзүнүн макалаларын, чыгармаларын жазып, көп эле уйкусуз түндөрдү өткөрөт. Бирок ал жазган чыгармаларын башка адамдар көрүп калышынан коркуп, тартынып кичинекей кутусуна бекитип коёр эле. Эң жаманы анын жазган иштеринин баары жазуучулар союзу тарабынан жокко чыгарылат эле. Күндөрдүн бир күнүндө анын бир чыгармасы басууга кабыл алынат. Бирок чыгармага басмакана бир тыйын дагы бербейт. Бир жазуучу аны колдоп кубаттайт. Мындай кубаттоодон кийин ал ушунчалык таасирленип, керек болсо көзүнө жаш алып ойлойт. Ушунча көп жазылган чыгармалардын арасынан бирөө гана кийинчерээк китеп болуп басылып чыгат. Ошентип анын жашоосу таптакыр башка тарапка өзгөрүп кетет. Бул бүткүл дүйнөгө таанымал жазуучунун аты Чарльз Диксон эле. Демек, урматтуу замандаш, кезектеги эреже бул адамдарды кичинекей ийгилиги үчүн дагы мактоо. Унутпаңыз, туура эмес жасаган ишин айтуудан мурда анын буга чейинки жасаган иштерин эске алып, маекти мактоодон баштаңыз. Алгач өз каталарыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Андан соң гана туура эмес жасаган иши үчүн урушуп, туура жол көрсөтсөңүз болот. Маектешиңизге буйрук ордуна суроо бериңиз. Өз абийирин сактап калыш үчүн адамдарга мүмкүнчүлүк бериңиз.
аларды кичинекей иштери үчүн сыйлоону, мактоону үйрөнүңүз. Эсиңизде болсун, адамдардын аброюна шек келтирбей, жайына коюп мактаңыз. Ошондо гана алар сиз көрсөткөн урматка жараша иш кылат. Келтирилген ар бир ката оңой эле түзүлө турганы жөнүндө эскертиңиз. Аларга шык бериңиз. Ардактуу замандаш, эгерде бул материал сизге жаккан болсо, төбөндө жакшы ой пикирлериңизди күтөбүз. Жана досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Каналда алгачкылардан болуп көрүүчү, угуучу болсоңуз, катталууну унутпаңыз.